Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Анда сот процесін баштайбыз. Бүгін биз Тақтооч арабыздан кетсин деген сот сабак өтөбүз. Ербол анда баштай берсең болот. Урматтуу сотко катышуучулар, сот келатат. Ордуңуздардан Сот келатат. Келиңиз. Сот ишин баштайбыз. Отурсаңыздар болот. Баламурдун районуна караштуу Байтик айылындагы курс билим окуу тарбия комплексинин 4-Б классынын окуучусу Исманов Хабибтин тарбия азыр арызы боюнча иш каралат. Анын доосу Тактоочко карата. Себеби 7-Б классында 2-чейликтен баштап Тактооч 12 саат өтүлөт. Хабиб мырза ал сааттардын кыскартылуусун талап кылат. Экинчи маселе, маани берүүчү сөз түркүмдөр этиштен башкача Тактооч сөз түркүмүнүн катарынан чыгаргысы келишет. Анда сөз залына күнөөлүү Тактоочту күзөтчүлөр алып келишсин. Соттун жүрүш протоколун катчубуз Ербол баштан аяк жазып отурат. Жана да менин жардамчыларым морфология аксакал менен синтаксис аксакалды сот залына чакырабыз. Сот процессин ачык деп жарыялайм. Эми жалпы сот ишинин катышуучуларын таныштырып койсом. Сот Кенжебек уулу Иманберди, Тактооч Кемелбеков Нуржигит, жактоочу Султакеев Азим, мамлекеттик айыптоочу Жаркмай уулу Моллен, жабырлануучу Исманов Хабиб. Анда алгачкы сөздү Тактооч абага берсек. Тактооч аба, сиз күнөөлөрдү мойнуңузга аласызбы же четтетесизби? Урматтуу сот, мен этиш түркүмүнүн көп суроолоруна жооп бергендиктен жана анын кырдаалын көрсөтүп тургандыктан мен бул ишке каршымын. Мен бүгүн күбөлөрүм жана жактоочум бүгүн буларды далилдеп берет деп ишенем. Эми сизге сөз жабырлануучу Исманов Хабибке. Урматтуу сот, мен Орусбастан келгеним үчүн дароо эле Тактоочту ордубуздан түшүнбөй калатпаймынбы? Тактоочту күнөөлүү деп эсептейм. Сизге. Эми менин жардамчыларым морфология аксакал менен синтаксис аксакалдарга сөз берсек. Рахмат урматтуу сот. Эми бүгүнкү кылып турган иштериңер туура эмес, балдарым. Бардыгы менин балдарымсыңар. Мен силерге мүлкөрүмдү бирдей бөлүп бергем. Кече эле жакшы жашап атпадыңар беле? Эми бүгүнкү сотубуз жакшы чечим чыгарат деген оюм бар. Урматтуу балдар, мен да силердин экинчи атаңар болом. Бүгүнкү талашыңар туура эмес чечим деп ойлойм. Мына Кудай кааласа, мына биздин сот мырза дагы туура чечим чыгарат деп ойлойм. Баарыңар мага бирдейсиңер. Баарыңар Тактооч жактан да бирдей келесиңер бул жактан. Ыраазычылык сиздерге. Эми кыргыз тилчи агайыбызды чакырсак. Хабиб, ушул нерсени, ушул маселени сотко чейин жеткиштин кереги жок болчу. Мен сага түштө мен түшүндүрбөмүн да теманы. Кошумча сабак болот дегендей. Мен түшүнбөйм үчүн биякта отурган эл түшүнбөй калатпайбы? Элди ойлонуп болойлу. Элди ойлоп келип атпайбы? Ушу сентябрга бери ушул жерде иштеп атабыз дегендей. Урматтуу сот, мен баягы Тактооч тарапты дагы, анан кийин айыптоочу тарапты да жактабайм. Баягы мугалимдик өзүнүн калыс пикиримди айтып, бирөөнү мактап, бирөөнү жактаганга оозум барбайт. Анан жакшы эле өтүп атканбыз. Мынакей экинчи чейректен баштап 12 саат өтүп атабыз. Бүгүн анан дагы жат жазуу жазабыз. Анан Хабиб мындай улат деп ойлогон эмесмин, күткөн эмесмин да. Анда 95-күнү күнү үй тапшырмаларды жыйнап келишсин. Каччы? Жыйнап койгон мен тапшырмаларымды. Текшерип отурайын, соттун аягына. Канагай 12 саат календарлык планыңызды алып келиңиз.
эле. Жалпы келейин. Бул негизи урматтуу соттун катышуучулары, жалпы көрүүчүлөр, морфология сакал синтаксис сакал өзгөчө сиздерге кайрылам. Бул программа негизи билим берүү министрлиги тарабынан түзүлөт да. Анан кийин бул жака келгенде мен календарлык план кылып түзөм. Аны атайын мынакей Данияр агайыбыз текшерип, Кежи агайыбыз бекитип берет. Ошол негизде түзгөм, анан экинчи черекте 12 саат бөлүмдө тактоочу бар. Шуну көрүп алыңыздар, мынакей. Дайын катары. Эмне жактоочу Султакеев Азимге сөз берди. Рахмат, урматтуу сот. Бүгүнкү күндө бул талаш тартыш туура эмес деп ойлойм. Биздин тактооч канчадан бери кызмат кылып келет, 50 жылдан бери ак эмгек менен кыргыз тилинде деп жашап жүрөт. Өзү да калып калды. Муну сыйлап жакшы чечим чыгарасыз деген ойдомун. Эми кеп кезеги мамлекеттик айыптоочу Жаркынбай уулу Марденге. Рахмат, урматтуу сот жана сот ишинин катышуучулары, мен жабырлануучум Хабибдин арызынын негизинде тактоо ишти күнөөлүү деп эсептейм. Анткени ага өтө эле көп саат адам эмне үчүн күнөөлүү деп эсептейсиз? Анткени ага өтө эле көп саат берилген. Жана анын сөз маани берүүчү сөз сүркүмдөрүнө эч кандай такыр кажети жок. Ошондуктан биз ушу сот жүрүшүндө алар сөз сүркүмдөрүнүн баардыгы өз оюбузду айтып, тактоо ишти күнөөсүн далилдейбиз. Рахмат сизге. Бул ишти мен да жакшылап карадым, ошондуктан мен азыр дагы тагыраак ушу маалыматтар жөнүндө менин өзүмдүн күбөлөрүм бар. Мынакей алдыңыздарда этишти күбө катары чакырам. Урматтуу сот, тактоочу менин эң негизги жардамчым болот, менин көмөкчүм. Эгер тактооч жок болсо, мен аябай эле супсак болуп калам. Сөздөрүм, сүйлөмдөрүм, башка сөз түркүмдөрүнүн арасында аброюм түшүп калат. Ошондуктан тактоочту актап берүүңүздү суранам. Азим, Экинчи биздин күбөлөрүбүз бул тактооч, мезгил тактоочу менен орун тактоочу чакырабыз. Бул жакка чыгып. Урматтуу сот, жан соого урматтуу сот, жан соого атабызды жактап бериңиз. Биз мен атама жардам берип, атамдын мезгилин билдирем. Качан, кайсыл учурда, кайсыл мезгилде деген суроолорго жооп берем. Урматтуу сот, атакем Хабиб менен ушу сөз түркүмдөрү атамды жөн эле каралып атат. Мен сизде урматтуу сот, мен сизден кааларым ушу атамды караганда шерменде кылбай актап берүүңүздү суранам. Ар бир эле адамдын өз иши болот, өз окуаты болот. Атам деле өзүнүн окуатын жасап жүргөн. Рахмат сизге. Эми мамлекеттик айыптоочу Жаркынбай уулу Марден көйлөгүн чакырсам. Анда мен бул жака негизги сөз түркүмдөрүмдү Сататоч менен Сенаточту чакырам. Урматтуу сот, мен сөз түркүмдөрүнүн жол баштоочусу катары тактоочунун катарыбыздан чыгышын каалайм. Мен дагы сөз түркүмдөрүнүн катарына кирем. Ал кеткен бизи карап, биздин тобубуздун кетишин мен да каалайм. Анткени ал менин атымды өзүнүн бир баласына берип адам жүрөт. Бул деген адамгерчиликке жетпейт да. Урматтуу сот, кечиресиздер, бул жерден биздин ушу соттун башчылары туура эмес түшүнүп алыптыр. Тактооч бул таптакыр зат менен байланышы жок, бул этишти мындай кандай десем, этиштин баарын эмесин, болгон нерсесин баарын айтып берип турат да. Этиш кандай болуп атат, эмне болуп атат, кайсы убакта ошолорду түшүндүрөт. Булар таптакыр башка нерсени айтып, жөн эле каралоо да жөн гана. Мамлекеттик айыптоочу, сиз акыркы көйлөгүңүздү чакырыңыз.
Anda men bir akırttaydı köylerim çakırıp koyayım. Saat 3 ben atlatmıştı. Урматтуу сот, бул койдун терisi менен жабылган кашкырды кетириш керек. Бул мен атымдын плагиаты менен пайдаланып, өзүнүн баласына берип коюптур. Бул Кытайда болсо эч эле тиле кесилмек. Мен сот жөнүндө айтар эч оюм жок. Анткени тактооч мага анча деле көп жамандык кылган жок. Ay yine cana süreçtiniz. Ne olup atasın diye. Өзүңүз көрүп тургандай эле бул жерде күбөлөрдүн дагы бизге каршылыгы кээ жок экен. Бул жолу гана биздин прокурор менен жана жабырлануучунун кылган иши болуп жатат. Баардыгы өзүңүздөр көргөндөй эле. Азыр менин да күбөлөрүм бар. Алдыңыздарда сынспан тактооч менен сан өлчөм тактоочту күчү балдарын чакырабыз. Men atamdı ertere atamızçı. Men atamdın en yakın yardımcısı elim. Atamdı ertere atamızçı. Урматтуу сот. Атам менен толук кандуу тажрыйбасын бөлүшө элек. Мүмкүн болсо атамды актап бериңизчи. Эми эле көп нерсе үйрөнүп баштаган. Var şunluklu, benim kızartçılar. Buradan da söz, ben sadık söz, sizlere de söz. Sizler söz olsun. Урматтуу сот, бизде экинчи терикте 3 эле саат бөлүнүп турабы, тактоочко 1 саат бөлүнүп тур. Бул туура эмес, туура эмес. Men üçüncü çekim yapıp, narazıyım şu an. Акыркы сөз Мен тактоочко ыр арнап жаздым эле. Такточ, 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 тактайт. Тура. Атымда биз тактайбыз. акыркы сөз тактоочко берилет. Men ушул айтып кеткен күбөлөрүмө жана жактырчыма баардыгына эле кошулам. Аябай жакшы болмок. Jabırlanıcı, sonra kalp sizge verin. Менин талаптарыма ылак чечим чыгарып бериңиз. Урматтуу сот, тактоочту ар тарапына карасам күнөөлүү болот. Urmatlı sot jana askeri aksakallar genişur bölmöge çıkıp ketişet. Ortumuzdadan turumuzda. Oturuvergile, bize hazır kaytalayız.